Каракол шаарынын кичи райондорунда таза суу тартуу иштери жүрүп жатат. Пандемияга байланыштуу кечеңде башталган жумуштар кеч күздө аяктайт. Жумуштар Катар кайрымдуулук фондунун каржылык колдоосу менен ишке ашууда. Аталган иштер аягына чыкса, аймактагы таза сууга болгон муктаждык дээрлик кыскарат. Каракол шаарындагы Кузбасс жаңы конушу, Пристань аймагы жана Асаналиев, Пржевальск, Бектанов көчөлөрүндө таза суу көйгөйү көп жылдан бери чечилбей келаткан. Жергиликтүү тургундардын кайрылуусу быйыл каралып, бүгүнкү күндө аталган аймактарда таза суу тартуу жумуштары жүрүп жатат. Учурда Кузбасс жаңы конушундагы жумуштар дээрлик 70%га аяктап калды. Анда суу түтүктөрү жана кудуктар орнотулуп, ар бир үйгө суу киргизүү мүмкүнчүлүгү жаралууда. Иштер Каракол суу түтүк ишканасы тарабынан аткарылып, курулуш каражаттары Катар кайрымдуулук фонду тарабынан берилди. Мэрия тараптан акча катары жардам берип атабыз. Араптардыкы болгондо эле турба келип атат. Калган жанакы бириккендердин, бөлгөндөрдүн, колодецтердин, көмгөндөрдүн баары тең ушу водоканалдын ишканасы иштеп атат. Буяк проекттер чийилген, баары тең мыйзамдуу. Азыр бир 10 күн ичинде биз жумуштарды бүтөбүз. Анан араптарды Катарский фондду чакырабыз, алар менен биргеликте анан сууну бере баштайбыз да. Таза суу көйгөйүн көтөрүүдөн тажаган шаар тургундары быйыл маселе колго алынганына кубанып турушат. Учурда алар башталган иштердин аягына чыгышын чыдамсыздык менен күтүүдө. Буга чейин биз сууну ташычубуз, кышкысын оор болчу бизге ташыган. Азыр таза суу кирип атат, эми суу кирсе баарыбызга эле жакшы болот болуш керек. 2 жылдан бери тияктан суу ташып келебиз. Буга чейин көп кайрылганбыз, мэрияга барганбыз, чогулуп барганбыз. Буюрса бүтүрүп берсеңер жакшы болот эле да бизге. Бүгүнкү күндө Каракол шаарындагы суу түтүк ишканасынын 24 000 абоненти бар. Алардын 16 000-и жер үйдөгүлөр болгондуктан таза суу талаптагыдан көп нормада колдонулууда. Мындан улам ичүүчү сууну коромжусуз пайдалануу үчүн атайын эсептегичтер орнотулуп жатат. Жер үйлөрдө деген өзүңөр билесиңер огороддор бар. Анан анын баары эле биздин сууга турат. Суунун сапаты санына жараша болуп кетип атат да. Белгилей кетсек, учурда Каракол шаары боюнча таза суу талап кылынган 5 жерде суу түтүктөрүн тартуу иштери жүрүүдө. Мындан сырткары келерки жылдан тартып саркынды сууларды тазалоо жана эскирген суу түтүктөрүн алмаштыруу боюнча да жумуштар башталмакчы. Аны Ислам жана Азия өнүктүрүү банктары каржылаганы турат. Аталган иштер болжол менен 3-4 жыл ичинде аяктаары мерчемделүүдө. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.